кызматкерлерди жумушка тарта алчу эмеспиз. Кайсы кызматка барбасын, резервде болмоюн, өзүнүн ошол конкурстан өтмөйүн, ошол кандайдыр деңгээлде өзүнүн кайсы кызматтын өзүнүн балын алмайын, ал кызматка резервге отура албайт. Ротация болгон жерде тааныш билиш, тууган урук деген нерсени токтотот. Саламатсыздар, урматтуу Эркин Ток газетасынын YouTube каналынын катталуучулары. Мына элдин социалдык экономикалык абалы жакшырып жаткандыгынын далили алардын иштеп тапкан маянасынын жарытымдуу болуп калгандыгында. Бул боюнча жагдайды сурап билмекке Жогорку Кеңеш депутаты Максат Сарбагышевге кайрылып отурабыз. Максат Канатбекович, саламатсызбы? Ушул элдин бир топ инфляциядан кийинки суроо талабы жашоо тиричилигин тыңдап кетүүгө жетип калды десек болот. Бирок бардык эле эл иш менен камсыз болгон эмес. Бул жагдайда эмне демексиз? Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жарлыгынын негизинде биздин мамлекетте бардык кызматкерлердин айлык маянасы көтөрүлүп отурат. Ушул баягы биринчи этабы жаз айларында болду эле, апрель айында. Ушул баягы мугалим жана медициналык кызмат дарыгерлердин айлык маянасы көтөрүлүп, жакшы мындай бир жагдай түзүп берген. Ошол эле мезгилде быйылкы менен дагы мына август айынан баштап дагы көпчүлүк муниципалдык кызматкерлердин айыл өкмөттөргө чейин өздөрүнүн айлык маянасы көтөрүлүп, бүгүнкү күндө мындай бир жолугушууларга барган учурда айыл өкмөт кызматкерлери, ушул ар кайсы структуралардын кызматкерлери менен сүйлөшкөн учурда мындай көңүлү ток, башкача мындай бир өздөрүнүн айлык маянасы тууралуу, ошол жумушка болгон кызыгуусунун мындай бир башкача көз карашта болуп калгандары байкалбайт десек болбой койбойт. Мындай мен ойлойм, бул да бир кандайдыр деңгээлде биздин жаш кадрларды кызматка тартууда мындай бир өздөрүнүн кызыкчулугун мындай бир пайда кылды десек жаңылышпайбыз. Себеби мурун буга чейин айта кетсек, ошол эле айыл өкмөттө мен өзүм дагы айыл өкмөттө иштеп келген адам катары көп мунун эмесин жакшы билебиз. Кызматкерлерди жумушка тарта алчу эмеспиз. Айлык маянасы 5000ден өйдө башталчу ал кезде. Мына быйылдан баштап бүгүнкү күндө ошол баягы ар бир адистин ордуна жараша жана ошол стажына жараша, өзүнүн алган буга чейинки наамдарына жараша зарплата айлык маяналары бул 20.000ден 40.000ден жогоруга чейин алып башташыптыр. Мен ойлойм, бул биздеги эң биринчиден ушул кадрдык саясатты оңдоого шарт түзүлөт. Экинчиден ар дайым айтып калабыз, баягы мына бүгүнкү күндө дагы күч органдары күрөшүп келаткан бизде эң оорчундуу маселелер болгон бул баягы коррупция. Ошол коррупцияга дагы кандайдыр деңгээлде мындай бир азайтууга өзүнүн мындай бир салымын кошот деген ишеничтемин. Себеби ар бирөө үй бүлөсүн багууда, өзүнүн бир баягы керектүү ölçүсүнө өзүнүн акча каражаты жетип турган болсо, кандайдыр деңгээлде мындай бир коррупциялык же бирөөнөн алып, же бир эмелерге мындай бир азыраак жаман жолго азгырыктарга барбайт деген ишеничтемин да. Бирок ошол эле мезгилде айлыгы көтөрүлдү деп жетекчилик өзүнүн тааныш билишин ошол орундарга отургузуп жатат деген дагы эл ичинде сөз бар. Бул канчалык деңгээлде реалдуу дейсиз? Айлыгына карап жакындарын тарткан. Бүгүнкү күндө эми буга чейин болбой койгон эмес, болуп эле келген. Бирок бүгүнкү күндө мынакей менин оюмча болбойт деген дагы ишеним бар. Эмне үчүн дегенде билесиздер, былтырдан баштап бизге ушул ар бир кызматка барууда конкурстук жанагы өзүнүн талаптарын коюп берген. Ушул кадровый служба тарабынан азыр кайсы кызматка барбасын, резервде болмоюн, өзүнүн ошол конкурстан өтмөйүн, ошол кандайдыр деңгээлде өзүнүн кайсы кызматтын өзүнүн балын алмайын, ал кызматка резервге отура албайт. Резервде болгон соң ошол жердеги адамдардын андан сырткары ишмердүүлүгүн, баягы маектешүүнүн, ошонун ишмердүүлүгүн өзүнүн көргөзгөнүнө жараша кызматка коюлат. Тем более бүгүнкү күндө баягы ротация деген маселе дагы
буга чейин чыгып келди. Билесиздер, ушул баягы жазында көптөгөн райондук мамлекеттик администрациялар, областтык жетекчилер, министрликтер ротацияга алынып, бүгүнкү күндө кичине азыр убактылуу токтоп калды, бирок кайра дагы ушуну алып келет. Бул ротацияны да мен колдойм. Эмне үчүн дегенде, бул ротацияны да туура чыгарды. Ротация болгон жерде дагы деле ушул сиз жогоруда айтып өткөндөй тааныш билиш, тууган урук деген нерсени токтотот. Себеби ошол эле көлдөн алып барып, мисалы бир Баткендин бир жерине койсо, мунун албетте тааныш тууныш билиштери азыраак болот, и ошол мезгилде ал мыйзам чегинде иш алып барат деген ишеничтемин да. Мен жеке көз карашым ошондой. Ошол эле может Баткенден алып келип бир чүйгө же нарынга же көлгө койсо, ал дагы ошондой мыйзам чегинде иш алып барып, действительно баягы результат көрсөтүш үчүн иштейби деген ишенимдер пайда болот да. Муну иштете билсе, менин оюмча, жакшы жагынан көрсөтөт деген ишеничтемин. Ушул дейле мамлекеттик болобу, муниципалдык кызматтарга келип атканда, сиз айткандай конкурстук талаптар бар, андан сырткары эмгек стажысы деген маселе сакталып атабы? Эми албетте баягы стаж, мен жогоруда айтып кеттим, жаш кадрларды ишке тартуу деп. Эми баарыбыз эле баягы жашпыз, ишке барабыз дегенден дагы мен өзүм кичине мындай тартылып турам. Эмне үчүн дегенде, жаш кадрды алып барып да койгон жерде результат көрсөтө албай, ишти артка тартып коюшу мүмкүн. Ошол эле мезгилде сиз айткан стажы бар адамдарды койсок дагы, ал илгерки система менен иштеп келип көнүп калган адам жаңы азыркы талапка ылайык, бүгүнкү күндүн талабына ылайык иштешке кыйын, оорчулук жараткан жагдайларда кездешпей койбойт. Ошол себептен мен ойлойм, баягы муну жакшылап ошол жердеги кое турчу адамдар, ошо биздин министрлик тараптан кадрды тандоодо, ошо мен кээде ар дайым айтып келем, ошол кадрды тандоодо, өзгөчө жетекчиликти тандоодо. Себеби деген ар бир кайсы багытта иш алып барбасын, бул жетекчи ошол өзү жетектеген коллектив, жааматты деп коеюн, ошону жакшы жакка буруу, жакшы нукка буруу, бул да бир жетекчинин бирден бир сапаты болот. Себеби жетекчи ошол коллектив менен иштей албай турган болсо, анда бул ар жагын айтпай эле коелу, эл менен кантип иштейт. Ошон үчүн жетекчинин дагы койгондо бекеринен баягы Союз убагында айтылган эмес, Союз убагында биздин жетекчилер ошонун жүзүнө, сүрүнө, сүйлөгөн сөзүнө деген сыяктуу ошонун баарын бекеринен кылган эмес. Бүгүнкү күндө ошол жагында караса, эми мен ойлойм, муну да карап алып кетсе жакшы эле болот деген. Бирок дагы бир жагдай, ушул бизде кадрлар аз болгондугуна байланыштуу, көбүнчөсү чет өлкөгө, көбүнчөсү башка мамлекеттерге чыгып кетип же башка тармакка өтүп кетип аткандарды тартыш үчүн бүгүнкү күндө бирден бир ушул айлык маянасы шарт түзүлгөнү мен үчүн сүйүнүчтүү кабар деп эсептейм. Себеби мынакей бизде эле жаш жагыман мен да иштеп келатам ушул структурада. Айлык маян аз болгондуктан көп нерсеге жетпей калат. Көп жерден баягы мындай бир тартыш болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр жаш кадрларды тартууда, жаш кадрларды тарбиялоодо, бирок азыр мен жанагы бекеринен айткан жокмун жаш кадрлар деп. Жаш кадрлардын стажы деп атпайсызбы? Ушул стажына да мен токтолгум келет. Туура, азыр көбүнчөсү стаж трудовойуна жаздыра албайт. Бирок жаздырыш үчүн көп жерге барганда эле трудовойун карайт дагы, сенин стажың жок экен, жумушка албайбыз дейт. Ал стажы кайдан алат? Аны да бир четинен карашыбыз керек. Стажы жокпу, мейли ошого шанс түзүп беришибиз керек. 1 жыл, 2 жыл стажын набирать этип иштеп алса, өзүн көрсөтө билсе, может андан ары иштеп кетет. Ошон үчүн баягы ушуну дагы мен айтаар элем, ушул биздеги ар кайсы тармактагы жумушка кабыл алуучуларга стажы жок деп эле такыр эле жумушка албай коюудан да калыс болушубуз керек. Себеби ошол стажы жок болсо дагы, может ошол балага, ошол может кыз келинге, может эртеңки күнү шарт түзүп берип, жумуш орду менен камсыз кыла турган болуп калсак, эртеңки күнү ал может биз ойлогондон да жакшы нерселерди алып келиши мүмкүн да. Ишеничти биз мындай бир шарт түзүп бергенге аракет кылышыбыз керек да, деп ойлойм ошону. Бирок буга чейинки депутаттардын да көтөргөн маселеси болчу, мисалы өндүрүштүк практика, тажрыйба топтоо маселесинен келгенде волонтер сыяктуу иш алып баргандар бар. Ошолор трудовойго эмгек китепчесине жазылсын деген сунуштар болгондо, буга сиз кандай пикир айтмак элеңиз? Эми буга бир четинен жеке өзүмдүн көз карашым менен бүгүнкү күндө бул маселелер дагы эле көтөрүлүп келет. Ошол эле ушул сыяктуу эле жергиликтүү кеңештин депутаттары. Бул дагы азыр эми баягы эсептелип калды, бирок эмгек китепчесине жазылбайт.
Бирок ошол эле мезгилде мен ойлойм алдағы ошол айылдык кеңештин депутаттары комитетке бөлүнүп иштеп атышат, жер боюнча, социалдык боюнча, ошол эле может агрардык, ошол эле дагы бюджеттик комитеттерде иштеп атат. Мен ойлойм алардын да ишин баалап, кандайдыр бир деңгээлде туура азыр баягы аларга соцфонддо мен отчисление болбогон үчүн аларга жазылбайт, бирок ушуну да бир кандайдыр деңгээлде сунуштап, бул маселе көтөрүлүп келатат, сунуштап ушуну дагы бир каттата тургандай кылып, бир биргеликте бир иш алып барабыз деген ойдомун муну дагы. Мисалы ушул окуп жаткан окуу жайдын студенттери өзүң барып практика өтө турган жериңди өзүң аныктап кел дейт. Жөнөтсө, бирок кабыл алуучу тарап, иш берүүчү тарап тескерисинче ошол биздин үйрөтө турган өнөрүбүздүн баары акы төлөө жолу менен деп тескерисинче жаштарды өндүрүштөн алыстатып алып атышат да. Буга эмне дейт элеңиз? Мен буга такыр кошулбайм. Мындай жагдай болсо мен даже өзүм даярмын барып, мен ошол жетекчилик менен, ошол коллектив менен ошол жерде сүйлөшүп, аларды кандайдыр бир үйрөтүүгө шарт түзүп бергенге. Себеби менин да колуман көптөгөн практикадан өткөн адамдар болгон. Колуман келишинче мен да үйрөткөнгө аракет кылчумун. Да эми баягы көбүнчөсү келип, может жазып берип койчу, ушундай дегендер болушу мүмкүн, бирок ошол эле мезгилде өзү үчүн эми бул баягы жаш буун деле биринчи жолугуп сүйлөшкөндө эле билинет. Кээ бирөөнө канчалык шарт түзүп бербе, алып бара албай калышы мүмкүн. Баягы өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө жараша болот да. А кээ бирөөнө бир нерсени айтып койсоң, алар жагында ошону кеңирирээк кылып, жана мен жогоруда айтпадымбы, баягы азыркы замандын талабына ылайык деген сыяктуу нерселерди жасаган балдарыбыз жок эмес, көп андайларыбыз. Ошондойлорго туура багыт бере ала турчу жетекчилер болсо алып кетет. Рахмат, анда атайын убактыңызды бөлгөн үчүн. Урматтуу Эркин Тоо мамлекеттик газетасынын YouTube каналынын катталуучулары, мына Жогорку Кеңеш депутаты Максатбек Сарбагышев мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик тармагында иштеп жаткан өкүлдөрдүн айлык маяналарынын жогорулашы менен аларга коюлуп жаткан негизги талаптар жөнүндө ой бөлүшкөнүн уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.